Ошондо урматтуу министрдин орун басары Базар Коргон району, Кара Суу району, Кадамжай району деп бизде берилген кагаздардан туурабы? Салмас Белберов Кубанычбек, ооба туура айтасыз. Ушул ирригация боюнча Ош Жалал Абад Баткен областына сиз көрсөткөнүнчө районда. Ошондо конкретно кайсы жумуш жасалат? Мен бияктайм кагаздарда по факту алып келип бере атпайсыздар. Бизгечи 1 саат отуруп болуп аткандачы Нургазиев магистралдык канал деп белгилеп атат. Ошондо эмне болот? Точно конкретно жумушту белгилеп бересизби? Ушатпа суу ресурстар кызматынын директору Сакеев Алмаз. Биякта 28 000 гектар жердин муктажы жогорулат, жана повышение водообеспеченности болот. Биякта жанагы 3 канал бар. Сиз айткан Нургазиев каналы, андан тышкары 30 адыр каналы, андан кийин бизде Шакимардан да эмеде Караөңгөр дарыясында Карадыра каналы бар. Ошол каналдарды ошондо сугат суусу иче турган суу жөнүндө да. Сугат суу. Таза суу жөнүндө да. Жок, бул сугат суу. Сугат суусу. Биз урматтуу элдер Кубанычбек, таза суу бул Ысык Көл областындагы жана Бөкөнбай. Сиздер Сариеваны сагынып атасыздар окшойт. Мен Элвира Жыргалбековнамын. Элвира Жыргалбектен кечиресиз. Тиги бул жерде беле кеч керек Ысык Көл областынын Тоң жана Иче Төгөз райондорунда өзүңүзгө маалым болгондой Кызыл Суу, Бөкөнбаева жана Кажы Сай айылдарында таза суу менен камсыздалат. Екатеринбургка 2 жуман барганда биз деген эми расмий түрдө ошондо экономика министринин делегациянын башчысы болуп кошо барганда ошол жакта 30 адыр айыл өкмөтүнүн эми ошол жактан чыккан биздин жараныбыз ишкер экен. Бүт биз делегация отурабыз, ошол жактан кайрылды да, мен суранам, мен ошол жактагы эми туугандарым да жашайт, биз көп жардам беребиз, бирок ошол бир каналды 30 жылдан бери тазаланбаган 30 адыр айыл өкмөтү туурабы? Ошол жакты бир тазалап койгулачы деп суранды эле да. Ошол аманат катары мен сизге бир жеткирейин. Ушу барбы тизмеде? 30 адыр каналы толугу менен башкы суу алгычтан баштап 30 жылдан бери тазаланган жок деп аябай. Магистральный каналы бетондолот, ал тазаланбайт, даже бетондолот. Анан биздин ички каналдар дагы толугу менен оңдолот. Бул макул колдоп беребиз. Кошумча суранат элем да. Бүгүнкү күндө Чүй областында ички миграция менен биздин жарандарыбыздын саны расмий түрдө 1 миллион деп берилип атат кагаздарда. Расмий эмес түрдө сиздер билесиздер, 2 эсе көп. Анан суу жетпейт дегенде мына азыр кайра митинг болуп атат Ак үйдүн астында. Сугат суусу жок. Биз фермерлер, дыйкандарыбыз чыгып атат. Анан ушул мыйзамда эми боло турган чечилип калган иш экен, бирок Чүй областындагы каналдарды дагы мындайакта абал абдан оор. Көзөмөлгө алыңыздар. Макулбу? Менин угушумча азыр бир аты жөнүн унутуп калдым. Бир жетекчини жумуштан алып турсуңар да, туурабы? Суу маселеси боюнча. Ал ким кетти? Жок, бүгүн эч кимди жумуштан алган жокпуз. Мен өзүм катыштым эртең менен түшкө чейин. Аяқта бізде азыр жалпы область боюнча акыбал туруктуу, бирок жанагы туңгуч Каражыгаштын эң этектеги жана Восточный Бычканда бүгүн 400-500 литр берсек, биз 150 литр эле бердик эртең менен. Азыр мен өзүм түнү менен чыгып атам, бирок бүгүнкүн айтып кетейин, мына 2 күн болду, түнкү температуралар 20дан ашты. Дарыялардан суу берип баштады, 17-сине 23-үнө чейин дарыянын баары суунун баары тартылып кеткен. Азыр 2 күндөн бери акыбал жакшы, буюрса муну проблема болбойт эми. Ошондо сиз кепилдик бересизби? Чүйдө суу жетишет деп. Эми биз бүт аракеттерди кылып атабыз. Бүгүн түнү менен жана Каражыгаш туңгуч эми күнүгө өзүм саат 7-ден 8-ге чейин ошо көпүрөдө өзүм жеткизип берип турам, өзүм чыгам түнү менен. Анан башка райондор болсо да өзүм чыкканга аракет кылып атам. Ошону көзөмөлгө алыңыздар, дыйкандардын бизде билесиз маселеси абдан оор болот чүйдө. Рахмат.